Урматтуу достор, видеону баштаардан мурун каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Бул бизге чоң жардам болот. Орозодо окулуучу таравих намазынын пайдалары жана сооптору. Биринчи күнү жаңы төрөлгөн наристедей таза болот. Экинчи күнү ата-энесинин күнөөлөрү кечирилет, эгер мусулман болсо. Үчүнчү күн Аллах мурунку күнөөлөрүн кечирет. Төртүнчү күн амал китебине Тоорат, Забур, Инжил жана Куран окуду деген сооп жазат. Бешинчи күн Мекке, Мадина жана Ал-Акса мечитинде намаз окугандын сообу берилет. Алтынчы күн Байтул Мамурга зыярат кылгандын сообу берилет. Жетинчи күн Муса алейхиссаламдын Фираун жана каманды согушун жеңип келгендин сообу берилет. Сегизинчи күн Ибрахим алейхиссалам тапкан соопту берет. Тогузунчу күн Мухаммед пайгамбардын ибадатынын сообун берет. 10-чу күн дүйнө жана акырет жакшылыктарын баарын берет. 11-чи күн бул дүйнөдөн тигил дүйнөгө күнөөсү жок кирет. 12-чи күн кыямат күнү жүзү 14 күндүк толгон айдай берет. 13-чү күн кыямат азабынан куткарылат. 14-чү күн кыямат күнү бир периште келип тарафих окуганына күбөлүк берет. 15-чи күн арышты которгон периштелер ага салават айтат. 16-чы күн Аллахтын буйругу менен анын амал китеби тозоктон куткарылат. 17-чи күн Аллах ага бүткүл пайгамбарлардын сообун берет. 18-чи күн периште кыйкырат: "Эй пенде, Аллах сенден ыраазы болду." 19-чу күн Аллах бейиште анын даражасын бийик кылат. 20-чы күн Аллах анын амал дептерине шейиттин сообун берет. 21-чи күн Аллах бейиште үй салат. 22-чи күн Аллах анын баардык кемчиликтен сактайт. 23-чү күн Аллах анын атына бейиштен бир шар куруп коет. 24-чү күн анын баардык кажаттарын бүтүрөт. 25-чи күн Аллах аны кабар азабынан сактайт. 26-чы күн Аллах ал пендеге 40 жылдык ибадаттын сообун берет. 27-чи күн кыл көпүрөдөн чагылган чарт эткендей өтөт. 28-чи күн Аллах ага бейиштен 1000 даража берет. 29-чу күн анын амал дептерине 1000 жолу хадж кылгандын сообун берет. 30-чу күн Аллах айтат: "Эй пенде, сен менин пендемсиң, мен сенин Аллахыммын." Аягына чейин укканыңызга Аллах ыраазы болсун. Башкаларга да жибериңиз. Алар окуганына сиз себепчи болуп соопко ээ болосуз.